Кандайсыздар баарыңыздар? Булочка жасайбыз. Алга эле жылуу суубузга 1 кашык сахар, 1 кашык дрожжубузду салып, аралаштырып коебуз 5 мүнөткө. Андан соң унубузду элеп, сахар разогретер салдым, бир аз каалооңуздарга карап саласыздар. Сливочный масло, 2 жумуртка баарын кошуп, сүт жанагы дрожжевый суубузду кошуп, баарыны кошуп, жумшак тесто жасап алабыз. Жакшылап ийилеп, пакет менен жаап, үстүнө ашыргалы коебуз. Жарым саатка койдум. Мынакей аябай сонун болуп чыкты. Мынтип тоголокторго бөлүп алдым. Баарыны бир формада бөлүп, дем алдыргалы калтырдым. Мен мак сахар менен жасадым. Мак менен сахар кошуп аралаштырып, сливочный масло сүртүп койдум. Аябай сонун болот. Каалооңуздарга карап, начинка кошсоңуздар болот. Мен ушинтип баарын кесип, ортосунан кесип, жүрөк жасап койдум. Каалооңуздарга карап форманы да жасайсыздар. Мындай кылып баарын тизип алып, 5-10 мүнөткө дем алдыргалы койдум. Анан үстүнө жумурткалап, духовкага салып койдум. 10-15 мүнөттө даяр болду. Аябай жумшак, сонун болуп чыкты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Аш болсун бизге.